Амансыз урматтуу көрүүчүм, сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү менин маегим кыргыз эстрада жылдызы Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын солисти Элера Кабылжан кызы келип отурат. Элера, саламатсыңбы? Саламатсызбы. Сени көргөнүмө кубанычтамын. Убактыңды бөлүп, ушундай интервьюга келип бергениң үчүн чоң рахмат айтам. Эми баарын башынан баштайлы. Буга чейин сен менен маек биздин каналга чыкпагандыктан көрүүчүлөргө сенин чыгармачылыгың, айтор сен жөнүндө баардык маалымат кызык. Кандай жүрөсүң, эмне жаңылыктар болуп жатат, жай сен үчүн кандай өтүп жатат? Биринчиден рахмат сиздерге чакырууңуздарга. Сиздер аркылуу көрүүчүлөр менен амандашып атабыз. Менде жаңылык аябай көп. Жакында эле ошол Өзбекстанда Кыргызстандын маданият күндөрү болду. Ошол жакка барып, мен дагы чоң менмин деген артисттер менен чогуу барып катышып келдим. Ал үчүн аябай чоң сыймык болуп атат. Дагы эле ошол сезимдер менен жүрөм, жыргапчы. Анан буюрса, эфирдин жүрүшүндө ошолордун баарын айтып берем, же азыр айта берейинби? Катарынан айтып берели. Бул биринчи эле сен чет өлкөгө чыккан сапарың эмес, Буга чейин деле бир топ өлкөлөрдө болгонсуң дегендей. Өтө деле көп убакыт боло элек. Буга чейин Өзбекстандан мурда Азербайжандын Борбор шаары Баку шаарында дагы маданият күндөрү өткөн. Ошол жакта дагы мен дагы барып катышып келгенмин. Ал жакта дагы аябай сонун болгон, өзгөчө болгон. Же Өзбекстанда андан да жакшыраак болду окшойт деп ойлоймун да. Анткени биздин коңшу жакынбыз го, анан аябай бизди сонун тосуп алышты, аябай жылуу тосуп алышты, аябай меймандашты. Концертный программабыз дагы аябай чоң, залы аябай чоң экен. Ушунчалык өзгөчө дейбизби, аппаратуралары дагы мен ойлогондон да жакшы болуп, сонун болду айтор. Буга чейин ошол андан мурда, Бакудан мурда, Азербайжандан мурда Казакстанда, Астанада өткөн казак-кыргыз достук концертинде дагы болуп келгенмин. Анда дагы сонундай жемиштүү сапар болгон да. Бул жыл негизи эле ушундай сонун болуп атат. Чыгармачылыгың үчүн, негизи эле ошол филармониянын солисттери баарыңар эле бара бербейсиңер да, кандай шартта тандалып алып, анан ушундай барасыңар чоң деңгээлдеги иш-чараларга? Чоң деңгээлдеги ошо иш-чараларга миллион жолу прослушивание болот. Толтура жолу сдаём концертный программаны, кайра анан толтура программанын ичинен, мисалы үчүн 40 программанын ичинен бир 10 жолу 15ти жаратып туруп анан алышат да. Ар бир концерт ошондой сыртка чыга турганда эң мыкты делген номерлерди тандап отуруп, анан кийин чыгабыз да. Анан ошолордун арасында мен дагы мынтип кошулуп, каждый раз кошулуп калып атпаймынбы? Каждый раз кошулуп калып атканда аябай эме болуп атам. Кудайга ыраазы болуп, Кудай шүгүр, анан мени да тандап мага ишенич артып, ушул кызды алсак бизди уят кылбайт, алалы деп мага ишенич артып аткан жетекчилерге дагы аябай ыраазымын. Рахмат. Мен жаңы конок катары канчалык айымдарды интервьюларыма чакырсам, ошончолук дүйнөнү көбүрөөк билем жана дагы деле белгисиз нерселер бар экенин түшүнөм. Айтмакчы, дүйнөнү изилдөөнүн дагы бир жакшы жолу саякат. Эми саякатка чыгуу үчүн эң сонун убакыт, анткени Т-банк учурда авиабилеттерге кепилденген арзандатууларды жана 10 000 рубль утуп алуу мүмкүнчүлүгүн камтыган акция өткөрүп жатат. Баары оңой. Сүрөттөмөдөгү менин шилтемем аркылуу Т-банктын Black Debit'тик картасын августтун аягына чейин тариздеп алыңыз жана ал аркылуу каалаган сатып алууга төлөңүз. Бул үчүн сиз авиабилеттерге 500 рубльдук арзандатуу промокодун аласыз. Андан соң каалаган авиабилетти Т-банк тиркемеси же Т-саякат сайты аркылуу сатып алыңыз жана сиз автоматтык түрдө 10 000 рубль утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. 10 утуучунун ар бири 10 000 рубльдан алат. Ошондуктан сиздин утуу мүмкүнчүлүгүңүз бийик. Т-банк бул Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жүздөгөн жарандары ишенген Тинькофф банкынын жаңы аталышы. Эгерде сиз Россияда жашасаңыз же иштесеңиз, утуш оюнунун натыйжасына карабастан Т-банктын Black Debit'тик картасын тариздеп алганыңыз пайдалуу. Бул картанын жардамы менен колдонуучулар күн сайын жакындарына жөн гана телефон номери боюнча комиссиясыз акча которуп турушат жана банкты өз эне тилинде колдонушат. Билеттерди Т-банк жана анын Т-саякат кызматы аркылуу сатып алуу менен арзан жана тез рейстерди таба аласыз. Ал эми билеттер банктын тиркемесине кол алдыңызда сакталып калат. Сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп, Т-банктын Black Debit'тик картасын тариздеп алуу менен авиабилеттерге арзандатуу жана 10 000 рубль утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуңуз.
Эми ошол Өзбекстанга болгон сапарыңда сенин аткарууңдагы чыгарма өзүң айтып калдың, абдан мындай элдин купулуна толуп, бир гана жөнөкөй калктын эмес, аттуу баштуу адамдар дагы ыраазычылыгын айтып, суктанышты депчи. Анда ысыгында эле ушул чыгарманы бир аз өзүңдү ырдап берсең. Ырдап берейинби? Ал эмне болгон чыгарма экен? Негизи бул ошол Жаон Өзбекистон деген ошол чыгарма. Буга чейин ырдап жүргөмүн, бир жолу ырдаганмын тоже. Анан кыргыз-өзбек достук концерти болгон үчүн кыргыздардан өзбекче ырдаган мен болдум. Алардан өзбек ырчы жигит кыргызча ырдады. Анан менин ошол аткарганымды аябай мындай кош колдоп, ордуларынан тура калып, ошончо киши 2000ден ашык киши туруп ырдап бүткөнүмчө туруп кол чабышты да, анан весь зал көтөрүлүп кеткенде вуу деген үн чыгат го. Анан ошол моментте мен аябай жүрөгүм монтип лакылдап согуп кетти да. Күткөн эмесмин да, жөн эле максимально берилип аябай ырдап аткам. Көрсө ал ошол азыркы учурдагы министр, маданият министринин репертуарындагы ырда. Өзбекстандын. Эң бир таң калыштуу жери ошол Азатбек Назарбеков министри чыгып ырдап чыгып, сахнадан чыгып кетип баратсам, анан ал мени карап көрүп отуруптур. Анан аябай ыраазы болуп, колумдан кармап алып, анан молодец деп көзүнөн жаштары тегеренип, аябай сүйүнүп, жүрөгү чыгайын деп калыптыр да менин аткаруумдан. Мен билбейм, азыр чоң оркестр менен, хор менен ырдаганмын. Азыр акапеллина билбейм, кандай болот, ырдап көрөйүн. Аракет кыл. Nafasat yoğrulgan ey aziz diyar, mehirdan tug'ilgan ey aziz diyar, navqiron yoshingni qutlaymiz bu kun, saodat chamani abadiy bahor. Деген кезде хор bu aydın keçeler деп толуктамакта. Ушундай. Чындыгында сонун чыгарма экен. Азыр бир 4 сапырдасаң дагы мындай орусча айтканда эмне койчу, мурашки. Рахмат. Эми өзүң айтып атпайсың, бул жыл чыгармачылыгым үчүн жемиштүү болуп атат деп. Бул жылдарды, бул күндөрдү сен бала чагыңан бери кыялдансаң керек. Кыялдангам, күткөнмүн, аракет кылганмын. Айтор ооба, кыялдангам. Анда чыгармачылыкка болгон жолуң кайсы учурда башталды? Сен дароо эле келип ушул филармонияга солист болуп, мындай сонун чыгармаларды ырдап калган жоксуң да. Ага чейин да бир топ жолдорду басып өттүң, аракет кылуудасың дегендей. Мен буга чейин ошо мектепте окуп жүргөндө эле ушундай бир маданият тармагына аябай активный болуп, кызыкчуумун да. Актриса болгум келчү, бийлегим келчү. Ырдагым да келчү, бирок көбүрөөк бийлегим келчү, актриса болгум келчү. Анан окууну да ошондой жакшы бүттүм. Анан университетке искусство университетине тапшырып калышыма ошол 11-классымда биздин Өзгөн районунда райондук суулар конкурсу болгон, 19 кыз катышканбыз. Райондон, университеттен, колледжден, мектептер аралык, гимназиялар аралык. Мен өзүмдүн мектебимде баргам. Анан 19 кыздын ичинен мен ошондо Өзгөн периси болуп, гран-прини ута алгам 19 кыздын ичинен. Анан ага чейин атамдар эми көп деле маани беришпесе керек мени. Сахнада жүргөндү көрүшкөн эмес да. Чоң ошол Өзгөндүн шаардык Дом культуранын сахнасын көргөндөн кийин атам менен апам аябай катуу калыштыр. Биздин кызыбыз ушундай турбайбы көрсө, кой бизди кызыбызды дипломат же дагы башка эмеге жумушка заставить этпейли, ушул өзүнүн жөндөмүнө жараша окууга берели деп, анан ошол искусство жана маданият университетине, Бүүсара Бейшеналиева атындагы университетке, ошол университетке барып тапшыр деп жөнөтүшкөн. Келип анан университетте 5 жыл окудум. 5 жыл окуп, 5 жылдын ичинде бизди студенткесте бюджет бөлүмүндө окуп бүтүрдүм. Каяктарга гана жөнөтүшкөн жок, концерт деп тагына биягына, айтор көп жакта болдум. Ошондо деле мен ойлойм, чоң баягы практика болду окшойт депчи. Жалаң жанды урдачук, военный частьтарга, жөн эле концерттерге деле жөнөтө беришчү, мээ деп солдаттай болуп эле кетчүк да. Толтура эле ошондой күндөр өттү. Университетти бүткөндөн кийин дагы мен вокалды таштабайын, дальше дагы профессионально дагы өстүрөйүн, үн постоянно спортсмендердикиндей болуп эле, постоянно күчүндө туруш үчүн мен дагы жакшы мугалимдерден сабак алайын деп, мен частный эле барып акча төлөп
барып аттым да жакшы мугалимдерге. Азырга чейин деле барып турам кез-кезде убакыт болгондо. Анан ошол азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактыгүл эжекемден Окоева. Анан 1 жыл сабак алгам, андан дагы анын үнү аябай эме го, классикалык опера. Андан да сабак алып, мен ойлойм ошондо дагы аябай эжеке мага көп нерселерди, не только вокал жагынан да, мотивация, ичимден көп нерселерди эжейим ойготту деп учурдан пайдаланып эжекеге тазим болуп калайынчы. Жогорку окуу жайды аяктагандан кийин эле филармонияга солист болуп кирген жоксуң да, э? Ооба, ошол окунуп бүтүп, анан 2 жылдагы өзүмдүн үстүнөн иштеп жүрдүм, ошентип тияка бияка вокалга барып. Анан 2 жылдан кийин анан филармонияга эмеге прослушивание болот, келип сен да ырдап көрбөйсүңбү деп ошентип калды. Анан ошол моментте менин ангина момундай болуп шишип кеткен болчу. Анан кантип барам деп ошол срочно дарыланып, анан барып прослушиванияга катышкам. Анан прослушиваниеден өтүп, Элера көпчүлүк деле мен сыңардай сени ошо филармонияда иштеп ырдап концерттерден кийин тааныгандар көп болсо керек. Мен чындыгында мындай бир аз угуп жүрчүмүн, анан бирок ошо солист болуп концерттерден көргөндөн кийин анан ушундай ырчы кыз бар экен, үнү ушунчалык сонун экен деп суктангандар. Андан дагы арбыды. Өзүң кандай ойлойсуң, ошол филармонияда сенин багыңды ачтыбы? Ага чейин деле эл оозуна алынып. Мындай айтсак, ооба, филармония албетте ал жактан эми өзүнчө бир статусу бийик го. Улуттук филармония, Кыргызстанда жалгыз филармония бар. Анан ойлойм, сөзсүз анын чоң таасири тийди. Ага чейин 1-2-3 ырларды, дүйнөлүк ырларды кавер кылып жазып жүрчүмүн. Анан эми чоң сахна деген чоң сахна экен. Ошол жерде сенин чыныгы ырчысыңбы, ырчы эмессиңби, ошол жерден бөлүнөт экен, таразаланат экен. Элдер деп өздөрү эле бөлүп алат экен, суруу алып чыгып алышат экен. Анан ойлойм, ошол оркестр менен ырдаганым мага бир чоң ийгилик алып келди деп ойлоймун да. Анткени бардыгы деле оркестр менен ырдай албайт да. Анан ошол нерсе, Элера оркестр менен да ырдайт турбайбы деп буга чейин мындай эле ырдап жүргөндөрүмдү көрсө, оркестр менен да ырдайт экен деп ошондон кийин менин дагы мындай угармандарым ошондо дагы көбөйдү окшойт деймин да. Сөзсүз таасири тийди филармониянын. Ырларды багы ырчынын бир ыры болот, багын ачкан. Азыр Карындаш аттуу фильмдин саундтрегин аткарып жатасың, Муңай Баадеми деп. Бул ырды кандайча аткарып калдың? Бул ырды Эмне себептен ал сага сунуштап калышты? Мен ошондо ошол Азербайжанда маданият күндөрүндө жүргөм. Биз таңдан кечке чейин репетиция, миллион жолу репетиция кылабыз да. Анан интернет жок, ательге келсем, кечинде келсем эле Самат байке жазып калыптыр эме деп, Элера могурду көрчү деп. Ал ыр болсо аябай эски запись экен да. Дегенче. Илгерки казактардын тоюнда болуп аткан видео экен. Мен аны түшүнбөдүм да, чарчап келдим да репетициядан келип, макул Самат байке эртең ырдап жөнөтөйүнчү деп койдум. Текстинда примерно жазып жөнөтүптүр, ушуну көрсөң депчи, сага үнүң отурабы экен, эсичо, сен ырдайсың ушуну. Саундтрек болгон атат деп. Эртеси күнү дагы эртең менен таң атпай репетицияга кетип, анан кайра кечинде чарчап келип, кой ырдап жөнөтөйүн деп Самат байке менен катышыбыз жакшы, өзү жакшы киши, жакшы көрөм, ага чейин иштешип жүргөнбүз деп, анан кой деп примерно ырдап жөнөтсөм эле, анан сага сонун болот экен, сен Азербайжандан келериң менен эле ИКга барсаң, студияга барып, примерно жазып көргүлөчү, аранжировкасы сен келишиң даяр болуп калат деп айтты. Анан мен макул дедим, келип эле, эртеси күнү эле бир аз эс алып эле студияга барып эле барсам, уже понятно, жок, жанагы жакшынакай аранжировка жазышыптыр. Анан эле ошо текстти карап ырдадым. Жакшы болуп, түшүнүктүү болуп, кыргызча тексттер менен сонун болуп, үнүмө да, тембриме да жакшы жарашып калды. Анан ошентип эле ырдап калдым. Анан Самат байкелерге примерный вариантын жөнөтсөк эле, сонун болуптур деп эле уже баарына жагып, баардыгы ошо кинодо тартылып аткан площадкадагылардын баардыгы угуп, аябай ошондон баштап эле уккан адам эле жактырып баштаптыр да. Анан анчалык укмуш болот деп өзүм дагы күткөн эмесмин. Биринчи саундтрекпи же буга чейин да саундтрек ырдап жүрдүң белем? Жок, бул ошондой экинчи саундтрек болот экен. Буга чейин Махаббат закымдары деп, министрдин кызынын махаббатын дагы ырдаган болчумун. Аны да бирок элдер аябай жакшы кабыл алган. Ал бирок кайгылуураак болчу го.
эми элдерге деп жыргап жүргөн жагат да. Менимче ушул вариантты катуураак жагып кетти окшойт. Адемини баардык эле жерден угуп атабыз. Анан ошого карабай дагы сенден сураналы. Ырдап. Инструмент жок негизи. Мындай ырдаган аябай кызыктай болот да. Ошого карабай эле сиздер үчүн анда ырдап берейин. Адамдык сапатың арттырып жашагын, төгүлбөй көз жашың махабат курчасын. Болду кайгырбастан күлүп жүрчү эми, муңайба деми кайгырбачы деги. Муңайба деми кайгырба деми, муңайба деми кайгырба деми, капаланба деги, бул да жаштык деми. Болду кайгырбастан күлүп жүрчү эми, муңайба деми, муңайба деми, муңайба деми, муңайба деми. Браво. Булбулдай үнүң өчпөсүн. Рахмат. Биздин эстрадага мындай сен кенен эле канатыңды жайып аралашып алдыңбы? Отурукташып, көнүшүп дегенде эстрада бул кандай экен, шоу чөйрөсү мындай көрө албастыкка, ушак нерселерге толо дейт, ошодон мындай бышып, чыңалган гана адам жеңип чыгат деп айтышат го. Мен өзүм андай. Же дагы деле түшүнө элексиң байынча. Мен өзүм андай интриганан, ызычуу, тиги бу деген сыяктуу нерселерден алысмын. Мындай билбейм, может болуп атса керек. Мен өзүм дагы өзүмдү билбейм, мактап аткандай болуп каламбы. Мен өзүм жакшы го, мен андай көп деле жакшыбы, жаманбы сөздөрдү андай деле тоготуп деле угуп деле койбойм. Деп эле коем. Анан кээ бирлери айтат, аябай укмуштуудай мындай фурор болуп атат. Өзбекстандагы выступлениең дагы фурор болуп атат. Жаңылыктардын баардыгында жайнап жүрөсүң. Анан сен өзүң спокойно эле жүрөсүң го дейт да. Анан мен билбейм анда кандай болуш керек эле. Буга чейин да ушундай эле болчумун, мындан кийин деле ушундай болом. Же мен ошондой фурор болуп кеттим, деп мындай бир өзүмдү жинди мындай андай боло албайм да. Өзүмдөн чыгып кете албайм да, табиятымды буза албайм. Анан мен ойлойм, шоу бизнесте кандай адамдар интрига тиги бу деп айтат. Мен айтор андай нерселерден алыс окшойм. Ондай болбой эле койсунчу. Сен мисалы үчүн Аксай Мукамбет уулу жана башка Курал Чокоевдор менен дуэт ырдап атпайсыңбы? Анан репетиция кыласыңар дегенде айтайын деген жеңелериң сени кызганган учурлар болбойбу? Түшүнбөстүктөр болгон. Ушундай сыяктуу билбейм, эми кызганса кызганышаттыр, бирок бир нерсени эстеп кеттим. Кечээ ошол Өзбекстанга барганда Аксай агай да барды да, бирок биз алар башка отелде, биз баарыбыз мындай бөлөк-бөлөк жайгашып аттык да, анан жолугуп калдык репетицияда. Анан ушинтип сурап калдым да менчи, анан жеңекебиз чалып кызганып атабы депчи. Сиз ушинтип эле тиякта биякта жүрөсүз, негизи үй бүлөлөргө кыйын болсо керек деп сурап калам да. Десем анан айтат, агайым деп коем да, мен студент учурумда ошол окуу жайда мугалим болчу. Прям менин мугалимим эмес, бирок агай деп көнүп калгам. Десем агай айтат, башкалардан кызганат дейт да, бирок именно сенден кызганбайт дейт да. Болбосо биз экөөбүз сахнада деп сүйүшүп, аябай моюнтуп ырдайбыз го, кармашып, бирок менен кызганбайт экен. Анан башкалардан кызганат экен. Анан айтат экен достору дагы, Элерадан кызганбайсыңбы депчи. Кечке эле Элераны карап сүйүп ырдайт го депчи. Десе анан жок, мен Элерадан андай нерсени көрбөйм дейт экен. Анан туура эле, аялдар туура жакшы сезишет. Көздөрүмдө турбай мындай туура адам экеним. Кыргыз эстрадасында кандай жаңылыктарды жараткың келет? Деги эле ушул музыка дүйнөсүндө мындай катардагы эле бир эт эмес же чел эмес деп кыргыздар айткандай ошондой эле ырчы болуп кеткиси келбейт да, баардык эле ырчы ушул бир чөйрөгө аралашканда эми ошонун кандай мындай өтөөсүнө чыккысы келет да. Анан сен кандай жаңылык жараткың келет, эмнелерди жасагың келет дегендей. Эми ошо сиз айткандай мен дагы бир нерсенин өтөөсүнөн чыгайын деп ушинтип жүрөм. Башка нерсеге секирип кетпей, башка кесипке. Аны ойлойм, Кудай буйруса эми баардык нерсени монтип чыгарып айта албайм. Бирок менин ошол ойлогон ойлорум аябай кенен, чоң. Ошо жөн эле кетип калбай, бул жашоодон жакшы, сонун бир жаңылыктарды, өчпөй турган чыгармаларды, өзүмдүн багы автордук чыгармаларымды, өзүмдүн ырларымды дагы мындай чыгаргым келет. Өзгөчө билбейм, эми ар ким
ар бир автордун өзүнүн ырлары өзгөчө стилде болот го. Ойлойм менин да чыгарган ырларым өзгөчө бир стилде болот буюрса. Алдыңкы күндөрдө менин пландарым аябай чоң, көп буюрса. Аманчылык болсун, буюрса элдер көрөт ошондой. Ырчыны көрбөй эле үнүн укканда тааныган ырчылар бар, анан тааныбаган ырчылар болот да. Бул ким эле, ким ырдап атат деп тааныбай калган учурлар болот. Анан сенин үнүң мындай сразу билесиң да, элер экен депчи. Анан мындай үн сага кимден берилди? Бул деле бир ата энеңден дегендей. Мен ойлойм апамдан го деп. Атам да таланттуу киши, бирок именно ушул үн жагы апамдан го деп ойлойм. Анткени аябай кооз тембри бар да, өтө эле кооз. Просто ушул тармакта эмес, башка жашоону тандап калган да. Ойлойм ошо апамдан дейин десем, атамдын бир тууган карындашы бар, аябай сонун ырдайт. Ал дагы эмнегедир бул жолду тандабаптыр. Анын дагы үнү аябай укмуш, кулжуп тим эле мындай деп эле чыгарат да, монтип элечи, воздух болупчу. Мен ойлойм атам жактан дагы, апам жактан дагы келген го деп. Эми сендей сулуу кыздарга ашык болгон мырзалар көп болсо керек. Балким ушул чөйрөдөн же балким башка тармактан дегендей азыр көрүп турган мырзалар болсо, ушул кыздын жигити бар бекен же жок бекен деп кызыккандар бар да. Ошолорго жооп берели. Жигиттер ашык болуп атышса керек. Кээ бирлери кызыктай эле жазып, кече бирөө жазганбы. Саламатсызбы деп жазыптыр дейм. Мен жумуш менен окшойт деп ойлопмун го. Анан саламатсызбы десем, жакындан таанышсак болобу дейт. Ушинтип да жазабы. Мындай бир башкачараак жолун издебейби деймин да. Жакшы көрүп атса, таанышкысы келип атса, простой эме го, метод го. Анан билбейм, эме аябай жакшы мынтип жакшы көргөндөрүн билдирип аткандар дагы бар. Жигиттер айтор чыгылатат окшойт, бирок мен убактым болбой атат сүйлөшкөнгө. Нормальночу, мындай көрүшүп, бирөө жарым менен отношения кылганга убакыт болбой атат. Үй бүлө куруу деген темада эрте деп ойлойсуң анда демек? Эрте деле деп ойлобойм. Мындай эмне деп коет? Мындай жалындуураак дейбизби? Жүрөгү чоңураак, күчтүүрөөк болгон эркек болсо, балким демекмин го. Ойлонуп көрмөксүң. Жалыны жок болуп атпайбы? Жакындан таанышсак болобу депчи. Не бул туура эмес го? Мындай күчтүүрөөк болсо, мындай башкачараак жолдор менен таанышып, может, билбейм, айтпай эле коеюнчу, өздөрү ойлоп тапсын. Элера мындай чындыгында чыгармачылыкка аралашканда мен ооба жылдыз оорусу менен оорубайм, мен мындай интрига аралашпайм деп айтып, анан өздөрү кантип ошол жылдыз оорусуна кабылып калганын билбей калгандар дагы болот да. Билбейм, Кудай сактасын, о Кудай. Мунун баардыгын Кудай берип атат да. Мен ушундай түшүнөм да, баардык нерсени, бул нерсени Кудай берип атат. Кудай берди, мен өзүм кыла албайт болчумун, Кудай эси каалабаса, бербесе деп, мен ушул нерсеге көрөп таянам. Ошол нерсени жоготпосо эле адам бантип өзүнчө болуп кетпейт го дейм да. Дайым ушул бул нерсени Кудай берди, рахмат Кудай, өзүңө чексиз шүгүр деп эле, элге рахмат, мени колдогон деп эле ушинтип турса, менимче ойлойм, андай оору болбойт болуш керек дейм да. Аты бир аз көрүнүп калгандан кийин, ырлары бир аз элге сиңип калгандан кийин эле концерт коюп салган ырчыларыбыз бар. Бул нерсеге сен кандай карайсың? Сен да концерт бересиңби дейсизби? Жеке концертимди коет элем деп чыгышат. Кече күнү негизи буга чейин айтып жүрүшкөн да, чоң эле ошо аты чыгып калган эле адамдар, сен оркестр менен, именно оркестр менен концерт берсең мен барат элем дегендер болгон да. Анан кече дагы ошол Асель эже Шалтаева комментарийге жазыптыр, эме деп, хочу твой сольный концерт депчи, Өзбекстандагы выступлениемден кийин. Анан мен андай эле концерт коеюн деп пока ойлобой элемин. Бирок чындыгында оркестр менен ушундай ырчылардын ырдаган ырларын сагыныптыр элдер. Ошондорго абдан көп сураныштар менен айтор. Силер деле мындай сураныштар менен деле концерт койгон учурлар болду да, филармония мисалы үчүн оркестр менен. Мисалы концерт, ошол оркестр менен концерт берип атканыбызда аябай андай ажиотаж деп коелу. Билеттер аябай бат сатылып, орундуктар жетпей, стулдарды кош койгон учурларыбыз болуп атты. Ал эмес Ошко барып концерт койгонубузда дагы ошондой болду. 3 күнү тең ошондой аншлаг менен өттү да. Анан ойлойм, мен билбейм. Элера ошол учурда хит болуп жаткан Муңай Баадыймы ырын клиби чыкканда YouTubeга өчүп
калып кайрадан чыгардыңар окшойт, эмне себеп болду? Ошондо комментарийлерге жазып аябай биз ырды таппай калдык, эмнеге ютубтан чыкпай атат деп скрин кылып мага жакындарым дагы WhatsApp'тан жөнөтүп башташты. Биз ошол күнү как раз Өзбекстанга кетип аткан болчук, уже автобустар даяр болуп, анан көрсө ошол ырдын авторлору өчүрүп коюшуптур. Анан биз болсо, Самат байке чалып калды, ушундай ортолуктан ушундай болуп өчүп калды, тиги авторлору. Биз сначала айтканда Самат байке авторлорго сначала ошолорду чыгарайын дегенде Казакстандын продюсерлерине чалып сураптыр. Бул ким ыры сурайлы деди элек десе, бул казакстандык элдик эле ырдай бергиле деп айтышыптыр. Анан ошонун натыйжасында чыгарганбыз да. Бирок анан эле ошентип эмеси чыгып калып атпайбы? Автору чыгып калып анан ютубтан бан кылып атпайбы? Бирок Кудай жалгап, анан тияка бияка Самат байке да өзүнүн тигилерге тааныштары аркылуу чыгып, анан мен дагы тиги Сакен агага чалып, Музарт тобунун солисти Сакен Майгазиев агага чалып эле ыйлактап кирдим мен. Эмне мындай болуп атат, жаңы миллион просмотрдан ашып атса ага бир нерсе деп койбосоңуз болбойт депчи. Өзү негизи Сакен Майгазиев ага айткан да, Астанага жана достук концертине катышкан барганда Алматыда аябай укмуш сонун кылып сыйлаган меничи жалгыз. Ушунчалык ыраазы болгом, эстесем ыйлагым келет. Анан мен сенин Казакстандагы крышаңмын деп айткан. Анан айттым, сиз мага ошо крышам элеңиз го, ушул жерде бирдеме кылып бербесеңиз эмне болуп атат? Бул жакта комментарийлерде элдер дагы мисалы айтып, Самат байке анда элдерге биз эле ушинтип ырыбыз өчүп калды, авторлору бан кылып салды деп видео чыгарсам, комментарийде казак-кыргыздар урушуп эме болот, бунт болот деп ошентти да. Анан кой туруңуз, чыгарбай турайлы анда деп, анан ал дагы өзүнүн тааныштары аркылуу тиги жака чалсак, просто прямой чалайлы десек номерин алдыра албадык да. Ошон үчүн мен да Сакен агага айтып, Самат байке дагы өзүнүн таанышын айтып, анан ошентип чечилди. Көрсө алардын автору бар экен, тирүү экен. Казакта ошол өзүнүн Муңайба Урбиби деген экен да, ошо Урбиби апага арналган ыр болчу экен да, Муңайба деп ошо баласы жаңылбайын чыгарган экен. Анан алар менен да таанышып, Казакстандагы аткаруучусу менен дагы таанышып, азыр жакшы мамиле куруп, баардыгы ордуна келип, сонун болуп калды. Учурдан пайдаланып дагы ошол авторлоруна, казакстандык авторлоруна, аткаруучусу Абай агага чоң рахмат. Илера ушул Сакен ага бул Музарто Казакстанда салмактуу, казактардын баары жакшы көргөн топ. Анан ага чейин эле сени сыйлаганга чейин эле таанышып элеңер же ошол жактан сенин талантыңа баа берип, анан ушундай сага сый урмат көрсөтүштүбү? Ага чейин эле тааныш болчук. Мен бир мындан 2 жыл мурун окшойт Сакен Магазиевдин Сагынып жүрөм деген ырын кыргызчага которуп ырдасам болобу деп сурагамын да. Анан болот деп макул болуп, мен аны 1 жыл даярдап, 1 жыл ошол ответ ала албай, анан кийин ошол 1 жылдан кийин алып ырдап калганмын да кыргызчасын. Анан ага макул болгондон кийин же авторлору менен да сүйлөшүп макулдугун алып берген. Анан Сакен ага Кыргызстанга келмекчи болуп калат. Анан аганын менеджери Шарапат деген жигит, жаш жигит. Анан Шарапат менен да жакшы сүйлөшүп калганмын да. Анан Шарапат айтып калды да, Эля биз деген Кыргызстанга баргантабыз деп. Анан келсеңер сөзсүз мага айткыла, андан мурунку келгендеринде мага айтпай эле келип эле кетип калышыптыр да. Анан сөзсүз келсеңер мага айткыла, жолугайлык, ага ошончо ырын берип атса эме кылып эле сүйлөшүп отуруп таанышкым келди го, мындай көздөшүпчү чогуу отуруп. Анан келгенде ошо келген, ошондо таанышып, Кыргызстанда биз биякта Супарага алып барып, таш үйлөрдө отурганбыз. Анан аганы ошол Шарапатты менеджерин кошуп, аябай биз дагы колдон келишинче эми улуттук жана тамактар менен сонун кылып аябай сыйлап тосуп алганбыз биз дагы. Анан ага ошондо аябай ыраазы болуп кеткен да. Анан мен барганда анан ответи ашып түшүп атпайбы кайрачы. Анан ошентип тааныш болуп калганбыз. Сакен аганын ырын ырдап мен. Кандай баа берди анан? Аябай сонун баа берди. Эми мен өзүмдү антип мактай албаймын го, бирок аябай өзүнүн постуна да жазып чыгыптыр да Сакен агачы. Мен жөнүндө именно пост жазыптыр. 4 миллион подписчиги барбы? Ошол мен жөнүндө бир ошол окуяга аралаштырып мени билбейм, аябай мындай
кандай впечатление, аябай жакшы впечатление калтырсам керек, анан аябай баалап ошентип пост жазыптыр. Ошондон кийин дагы эме болуп калганмын эле, ыраазы болуп калганмын го. Ошол кыргыз казак ортосундагы бир кандай десем, достук көпүрөнү аябай бекем сактаган киши экен деп ойлоп калдым. Сакен аганычы, ошол ырды деле койгула, кыргыз казак бир тууган качан эле бир нерсени талашып жүрчү элек, келгиле мындай мирно чечишип алалы деп дагы ошол жерде дагы өзүнүн ошол таасирин тийгизип атпайбы. Ошондо дагы мен барганда да ошентип аябай сыйлап эме кылган. Сыйлагандан сырткары очойтуп, жантип гилейтип пост чыгарып мен жөнүндөчү. Ушундай адамгерчилиги аябай ушундай асыл бийик жаш болсо дагы деп баягы көрүшүп, ырдагандан сырткары мен Астанага бир эмес 2 жолу барып келбедимби? Чоң иш чарадачы өзүм жалгыз дагы барганмын да. Түрк тилдүү элдердин президенттеринин жолугушуусунда Кыргызстандан жалгыз өзүм барганмын. Анан ошондо дагы менин выступлениемди жогору баалашты окшойт да. Жүргөн турганымдан сырткары адамгерчилигимди, анан сахнада өзүмдү алып жүргөнүмдү жогору баалашты окшойт да. Ушундай кубанычтуу күндөрүң көп болсун. Рахмат. Учурдагы мындай кыргызча айтканда оомат келип атыптыр. Ошол нерсең өзүңө кут болсун. Амин, рахмат. Ушундай ачык мүнөз, жөнөкөйлүгүңдөн жазба. Рахмат. Эми пендебиз да, пенде деген ар биринде ичкүйдүүлүк бар да. Бирөөсүндө чындап жакшыдыр, бирөөсүндө жамандыр. Анан сен алдыда айтып атпадың, мындай бардык эле чоң иш-чараларга мындай мен сурулуп чыгып калам депчи. Анан кээ биркилер элиранын же үстү жакта бир крышасы бардыр, мындайча айтканда, колдогон бирөөсү бардыр деп айткандар деле болот болуш керек. Ушуга чейин айтып жүрчүмүн, менин главный крышам Кудай. Чексиз кудуреттүү Кудай Таалага таянам. Ошол заттан суранам дайыма. Анан дайым эле мен сурулуп, менден да башка бирөкөө бар сурулуп чыккан. Анан мен ойлойм, башкаларга караганда, эми башкалар деле көрүп атат да, мен ар бир макияжына, прическасына кээде мен өзүм акча чыгарам, мамлекет эмес. Костюмдарды тиктирем, акчасына карабай, акчанын көзүнө, оозуна, мурдуна карабай. Мисалы да, башкалар да пусть если ошондой болсо, ошондой болсун. Күнү түнү иштеп, тамагым ооруганына карабай, даярданып, мындай ойлойм да, бул справедливо болуп атат депчи, мындай караганда, жогорудан караганда делечи. Анан билбейм, костюмдарга дагы баса мындай өтө басымдуулук менен жакшы караймын да сахнага. Прокатка болсо, мисалы үчүн филармонияда ар бир сахнага чыккан көйнөгүмө филармония төлөп бербейт. Мен өзүм акча төлөйм ага. Ушундай да. Эми мындай учурларда болгондо эле буга чейин Дөү Шаали, Кыргыз Республикасынын эл артисти деген жашнакай эжекелерибизге ошо сендей болуп жаш кезинде ырдап, мындай элдин көзүнө көрүнүп, чоңдордун көзүнө көрүнүп калганда үй бүлөлүү эле чоң кишилер мындай сөз айткандар болгон экен да. Бул эми мындай улууп жүргөн нерселер да, өздөрү айтып жүргөн нерселер. Анан сага ушундай нерсе кездешип калса сен кандай реакция кылат элең? Буга чейин балким болуп аткандыр дегендей мырзалар болот да, чындыгында ушундай сен супсулуушуң, жашсың, энергиялуу, анан багы сен чыгармачылыгыңа суктанып атам, сен үнүңө баа берип атам деген менен эле мындай башкача дагы кандай десем, сага жетүүгө аракет кылыш мүмкүн дегеним да. Буга чейин негизи филармонияга ырдаганга чейин, Муңайба демин ырдаганга чейин деле көп ошондой сунуштар болчу. Ошондой чуулуу эле кишилер же болбосо үй бүлөлүүлөр дейбизби? Мага кызыксыз, ачайым анын үй бүлөсү бар, бала чакасы бар. Менин деле мээм бар да, эми ойлоном да. Жок, рахмат. Лучше ошол жол менен жеткенден көрө, лучше мен жетпей койгонум жакшы деп эле жооп берем да. Кудай ушул жолундан эме кылбасын. Ушул туура жол деп ойлоймун да мен. Туура деп ойлоймун. Анан азыр деле может иштеринде болуп атса керек, мага келип бетиме айта албай эле уялып атышса керек. Мен ошончо күч жумшап, ошончо аракет кылып, мисалы чыгып атам да. Анан антип келбей эле койгула. Чоң кишилер. Мен дагы өзүмө мындай тең адамды көрөм да, элестетем. Анан Кудай сактасын мындай. Коштошууга убакыт келди окшойт эле. Рахмат. Алдыда айтып өткөндөй ушундай ачык мүнөз, жөнөкөй сапатыңдан жазба. Сен багынчу бийиктиктер али алдыда деп терең ишенебиз. Чоң рахмат сиздерге, чакырууңуздарга рахмат, көрүүчүлөргө рахмат, бизди тандап көрүп аткан. Анан ооба сөзсүз менде буюрса дагы сонун жаңылыктар болот.
Димаш Кудай берген айтмакчы. Эме дейт го, биз пока иштейбиз, качан эс алабыз? И так эс алабыз дейт. Пенсияга чыкканда и так эс алабыз дейт. Так что пенсияга чыкканда. Сен кумириң барбы? Баса ошол сөз аягында сурап коеюн. Анткени бир угуп калганым бар эле, мындай Димаштын атаандашым бир эле Димаштычы. Димашты мен ал кишини өтө сыйлайм. Баягы ошол бирге Казакстанга, Астанага барганда ошол Димаш менен бир сахнада ырдап калдык. Аябай ошондо сыймыктанып сүйүндүм. Ушундай чоң жылдыз менен мен дагы бир сахнада ырдап атам деп аябай сүйүндүм. Көрдүм, сыртынан карадым, өзүнүн алып жүргөнү, адамгерчилиги, болбосо Димаш го. Аябай жөнөкөй, баарыбыз менен сонун сүйлөшүп, кыргыз бауырларга салам деп, кыргыздар аябай жакшы көрөт экен. Ушунчалык жөнөкөй да. Болуп кетсе ошол болуп кетпейби? Мондай окуя болгондо биз анда башка медиа тармакта иштеп жүргөндө Димаш мындай Кыргызстанга жаңыдан таанылып, анан кыргыз эстрада ырчыларынын бир концертине конок болуп келди. Анан Димаш сахнанын артында турат, биздин эстрада ырчылар эми жамандагандай болбойм да, көргөн нерсени айтып атам да. Эч кимди тоготкон жок Димаш чыкканга чейин. Анан Димаш чыгып ырдаганда баары катарга тизилишти да, мындай колун кармап сүрөткө түшкүсө, анан адам деген ушундай жүзүн бурат экен дейсиң да. Анан ошондой чындыгында сен айткандай жөнөкөй экен, ошондо дагы унчукпай туруп эле анан чыгып ырдаганда элдин баары, ырчылардын баарыбыз мындай деп туруп бердик да, чынын айтмачы. Ошондой экен. Ооба, сага дагы ийгилик. Ошол менин өтө эле кумир тутам деп айтпайм, бирок ошол Димашты аябай жакшы көрөм. Анан өлөм. Ойлорумду көп айтпай турайынчы. Ошол аябай сыйлайм. Аракети, өзүн алып жүргөнү эң биринчиси, баягы таланттан дагы эң биринчи баягы адамгерчилиги да адамдынчы. Адамгерчилиги жок болсо таланттын эмне кереги бар туурабы? Ошол кишини аябай жакшы көрөм. Ошондой болгум келет, мен дагы буюрса болом. Ишендирип айта алам. Аманчылык болсун. Кыргыз элине, жалпы эле журтчулукка тынчтык, аманчылык, береке каалайм. Сага чоң рахмат убактыңды бөлүп келгениң үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин маек соңуна келип жетти. Бул берүүнү жакындарыңыздарга таратып койсоңуздар дагы биз ыраазы болобуз. Анда кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар дейбиз.